Мисалы режиссер коомдун жарасын ачса, бул дарылоо болобу же ошол жараны кайрадан чукуп канатуу болобу? Маанайдан. М, Эгерде сен жарык маанайың менен, жарык пейилиң менен, жарык ниетиң менен кишинин ай, сен могу жериңде жара экен, мен ушул жерде алып коеюнчу деп барып чукусаң, ал кыйкырбайт, туруп берет. Анан эгерде мынтип анан сайгылай берсең, анан бакырып сени кайра башка чаппайбы, туурабы? Ошондуктан бул сенин ошол ниет, пейил маанайыңан болот. Сиз үчүн эң коркунучтуу кино кандай болот? Коркунучтуу кайсы тараптан? Мен коркуп кете турганбы? Жок, мисалы коомду жаман жакка түртө эле турган сыяктуу, мисалы ушундай кинолор болот да, сөзсүз. Бул калп, жалгандык. Бул жашоо жалган. Чын дүйнө бул Алла Тааладан. Анан эгерде ошол чындык бурмаланып, элди туура эмес жолго салып, мына ушул туура жолуң, мына ушул ыйманың дей турган болсо, эң коркунучтуу кино ошо да. Адамдардын башын айландырып, тетир жакка салып ийгени бул менин оюмча чоң кылмыш. Анан ошондой кинолордон корком албетте.